Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тарихта имам Нафи деген өтө улуу кары өткөн. Бул карын өзгөчөлүгү алымдар айтат: "Иза такаллама юшаму мин фихи раихатул миск." Качанан сүйлөсө же Куран окуса, оозунан жыпар жыт чыгып турат эле. Бир күнү адамдар таң калып, сабакта суроо берет: "Устаз, сиз Куран окуткан сайын, сүйлөгөн сайын атыр колдоносузбу?" деп сураганда, имам Нафи рахматуллахи алейхи терең дем алып: "Ла акрабу тайба ва ла амассуху." Мен эчбир атыр колдонгон эмесмин, себинген эмесмин. Валакин раайту фима яра наим анна набийя саллаллаху алейхи ва саллам яқрау фи фия. Бирок бир жол түшүмдө сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менин оозумду карап Куран окуп жатыптыр. Мына ошол күндөн тартып, ошол түштөн тартып, менин оозуман сүйлөгөн сайын, Куран окуган сайын өзгөчө бир жыпар жыт чыгып турат дейт. Мына көрдүңүзбү, урматтуу тууганым? Бул адамдар өзүнүн өмүрүн, сүйүүсүн, жашоосун Куран үчүн, Аллахтын китеби үчүн ардагандыктан, Аллах Таала бул дүйнөдө эле Куранын кереметтерин, Куранын берекелерин алардын жашоосуна көрсөтүп берген. Ошондуктан сиз биз дагы ар дайым Куран окуп жүрүүгө өзгөчө менет кылыш керекпиз. 10 сүрө билесизби? 5 сүрө билесизби? Же 1 сүрө билсеңиз дагы ар дайым ошол Куран менен оозуңузду нымдап жүрсөңүз, Аллах Таала сиздин жүрөгүңүздү Куран нуру менен суурат. Аллах Таала жашооңузду Куранын керемети менен, Курандагы жакшылык жана берекелер менен коздойт. Ошондуктан урматтуу туугандар, ар дайым Куран окуп жүрөйлү, жогорку фазилеттерге биз дагы ээ болобуз.